тое турган дүние эмес экен да. Адам нәпсisi да тойбойт бу дүнөдө. Ар бир адамга Алла Таала ушунчалык нәпсинин каалоосун берген, бүткүл дүнөнүн байлыгын берсең дагы тойбойт. Адам ачкөз, нәпсинин каалоосу өтө чоң. Пайгамбарыбыз айтат саллаллаху алейхи ва саллям, bir кокту, bir капчыгай толо алтын берсе, дагы bir кокту болсо экен дейт экен да. Экөөнү берсе, үчүнчүсү дейт экен. Барып анан bir уч топуракка тоет экен. Bir уч топуракка көз тоет экен. Ашказан тез эле тоет, бирок көз тойбойт. Көз дагы эле жейин дейт, бирок ашказан кой жарыласын дейт, анан мейлем дейт да. Болбосо дагы эле деп турат да. Куд ушундай эле мусулман адам соопко тойбойт. Мусулман адам жакшы сөзгө, жакшы ниетке, жакшы каалоого, жакшы амалга тойбойт мусулман адам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн айткан. Мусулман адам жакшылыкка тойбойт, акыры барып бейиште анан кийин тоет деген. Ошон үчүн агайын мусулман бир туугандар, жакшы сөзгө эмне жетсин? Жакшылыкта жарышайлы. Дүние парастыкта, душмандыкта, текеберликте, исрапкерчиликте эмес, сиздер биздер фастабикул хайрат деген Алланын буйругу бар. Силер жакшы иштерде жарышкыла. Берешемдүүлүктө жарышкыла. Кичпейилдикте жарышкыла. Таквалыкта жарышкыла. Мечитке багымдатта биринчи ким келет деп ошодо жарышкыла. Куранды ким көп окуйт, ушуда жарышкыла. Зикирди ким көп кылат, ушуда жарышкыла. Ким канчалык адамдарды көпкө жакшылыкка чакырат, ушуда жарышкыла. Биздин жарыша турган иштерибиз башка. Дүние эмес. Биздин жарыша турган иштерибиз ибадат. Жарыша турган иштерибиз даават. Жарыша турган иштерибиз ахиретте даярдык көрүү, соопторду алганда жарышайлы. Дүньеде эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Алла Таала кимди жакшы көрсө, ага дин берет деген. Ага иман берет деген. Дүнүйөнү Алла Таала жакшы көргөнүнө деле, көрбөгөнүнө деле берет экен. Көбүнчө жек көргөнүнө берет экен дүнүйө. Динди Алла Таала жакшы көргөнүнө. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын карыны 2 күн катар тойгон эмес. Жашоосунда. Караңызчы кандай бирок ибадаттын туу чокусундай эле. Айша энебиз айтат, пайгамбарыбыздын үй бүлөлөрүндө 3 ай өтүп кетет эле. Казанга от жагылбайт эле дейт. Морудан түтүн чыкпайт эле дейт. 3 ай катар, bir ай өтүп бүттү, кийинки ай келди, 3-чү ай келди. Бирок машаалла үй бүлөсү барды каниетте. Бардыгы сабырдуулукта. Уурулукка барбайт, кичи таппай калса эле. Же да бузулуп кетпейт, же чөгүп кетпейт, ибадат жайында. 3 ай өтүп кетет эле, казанга оокат пышпайт эле. Сурагандар сурашты. Ошол кантип жашайт элеңер ошондо десе, 2 алал асвадайн, 2 кара. Карандай суу, кара курма. Ошо экөө менен эле жашообуз өтөт дедик. Азыр биздин ар бирибиздин үйүбүздө канча деген кийимибиз бар. Пүктөлүп кетти. Тамак аш баарыбыз бар. Бизде бир нерсе жок болуп атат, кайсы? Каниет деген жок болот. Каниеттүүлүк жок болуп атат. Болбосо бизде бардыгы алхамдулиллахга. Биздин эң кембагалыбыз, сахабалардын эң байы эле азыр. Ошон үчүн туугандар, биз ибадат кылып алайлы жердин үстүндө. Ибадат жердин үстүндө гана болот. Алла Таала айткан: "Я бна Адам, тафаррак ли ибадати." Эй адам баласы, мага ибадат кылганга убактыңды бошот. Ибадат кылып кал деди Алла Таала. Не дейт?
Amla sadra ginan, kökürögüңdü baylık bilen tolduram deydi. Adam balası bana ibadat kıl, ibadatka vakit böl. Men senin kökürögüңdü, jürögüңdü tokçuluk menen, kaniyet menen, baylık menen tolduram. Amla sadra ginan ve asudda fakrak, jakırçılıktın eşigini jap koyam dedi. Sen ibadat kıl, senin uyunga jakırçılık gelbeyt, girбейт, босоgonga аттабайт. Men eşigini jap koyam dedi Allah. Ve illa taf'al, egerde sen ibadat kılbay turgan bolsоң, Allah Taala aytadi. Egerde ibadat kılbay turgan bolsоң, anda mala'tu yadayk şuglan, anda iki kolуңду dünyögө alektendirtip koyam deydi. Wala masudda fakrak, jakırçılıkты japпаймын eşigin deydi. Akçanı sanay verip toyboy dünyadan ötüp kete veresin boldu. Eki kolуң dünya menen alek bolup kökürögüң toyboy sokurboydan dünyadan ketesin. Jakırçılık ne eşik atыбай. $100.000 da jetpeyt. $200.000 jetsen al da jetpeyt. $500.000 jetsen de jetpeyt. Jakırçılık ne eşigin Allah açıp koygon. $1.000.000 olsa dele dagı 2 milyon dengseysin. $2 milyon olsa 3-sün. Oşentip jaşoğun pütüp kalganı bilbeysin. Gete turgan gelip kaldı. Gelem kettik dedi. Adam balası armandaydı. Uşunça dünyanı taşlap kantip ketemeyim dedi. Kantip keten dedi. Tuğan bir ağlım aytkan eken. Jaşo bir acayip üy deytken da. Öte bir taң kalıştı üy. Adamlar gelişet, eş nersesi çok gelişet. Her bir nersesini talaşacak. Barlık nersesini taşlap getip alışat deydi. Dünyaga eş tekesi çok geledi ekenmiz. Her bir nerseni talaşat ekenmiz. Talaşıp, anan taşlap getip alat ekenmiz. Allah Taala bu dünyaga alıp kelgende jılangaç alıp kelgen. Jılangaç alıp ketedi. Ali İskandar Zulkarnayn degen bolgan. Çıkış batıştın bарын bagındırgan. Oşo kişi dünyadan ötüp atkanda nasihat aytkan eken. Men iki kolumdu kepinden çıkarıp koygola dedi. Emne üçün dep sorap kalsa aytıptır. Бүткүл dünyaga sabak bersin. Iki duşul бүткүл çıkıştan batışka çeyin karmagan Aleksandr Makedonski. Mes özü için Makedonski bölök o. Aleksandr Zulkarnayn bölök o. Zulkarnayn mınake. Iki kolundan başka eşteken ap ketken yok. Şunun için tuğandar Allah Taala baylık beret, sınoo üçün beret. Din beret, bakıt üçün beret. Dindi Allah baktılılık üçün beret. Baylıktı Allah Taala sınoo üçün beret. Biz ekonomi teskeri düşünüp alıpız da. Baylıktı baktılılık üçün beret, dindi sınoo üçün beret depçi. Anday emes. Teskerisinçe hakikati uşul. Baylıktı Allah Taala sınoo üçün beret. Kur'an'da Süleyman paygambardın Allah Taala baylığı turalı aytadi. Süleyman degen paygambar ötken. Bul Davut paygambardın balası. Aksa meçitin kurgan paygambar. Süleyman paygambar Allah Taala'dan dua kılgan eken. Ya Allah, bana uşunday baylık, biylik bergin, bana çeyin, menen giyin, hiç kimge berilmegen. Bana çeyin anday adam olgan emas. Kıyamat günü için anday adam bolboyt. Allah boptur dep duaсын kabul kıldı dağı, uşunçalık baylık, biylik berdi, бүткүл dünyonu başkardı. Бүткүl dünyonu Süleyman paygambar başkardı. Paygambar dağı, badışa dağı. Azı dünyonu üçö, bir yandan Kıtay, Orus, Amerika başkarıp otsa, Süleyman paygambar жалгыз başkargan, bardığın. Adamlar denemez, cinderdi koşup başkargan. Cinderdi koşup başkargan. Cinder adamlarga karaganda köp. Cinder delemez, kanatlılardı koşa başkargan. Kanatlılarının bardığın başkargan. Şamaldı başkargan. Şamal var mı? Şamal. Şamal.
Азыр шамалды башкаргандар барбы, жокпу? Ана Сулайман пайгамбарга Алла кандай байлык бийлик берген. Хада мин фадли Робби, бирок айтып атат. Бул байлык ушунчалык бийлик берилгени мен Роббумдун айкөлдүүлүгү менен берди де. Лиябулуани ашкур ам акфур. Эмне үчүн берилди десе, ушунча байлык Алла мени сынаш үчүн берди дейт. Мына караңыз. Мен шүгүр кыламынбы, же шүгүрсүздүк кыламбы? Ошон үчүн Алла Таала сынаш үчүн берди дейт. Адам байлык менен өспөйт. Байлык менен адамдын баалуулуктары, адамдын өспөйт адам. Иманы менен өсөт, жакшы амалы менен өсөт. Байлык жөн сыноо үчүн турган. Бирөөгө көп берет, бирөөгө аз берет Алла Таала. Сыноо үчүн. Мына ушу байлыкты Сулайман пайгамбар айтат. Bir Subhanallah Süleyman Peygamber'in baylık birliğinin jogorу турат deydi. Bir Subhanallah Süleyman Peygamber'in baylık birliği. Azırkı padişalardaki emas. Süleyman Peygamber'in baylık birliğine bir Subhanallah jogorу турат. Болбосо кумурскалардын сөзүн уккан киши. Канаттууларды чакырып алып жоктогон киши. Каякта жүрөсүң? Не кылып атасың деп. Жиндерди иштеткен киши. Бүткүл адамзатты башкарган киши. Шамалды каалаган жагына буйрук берген киши. Айтып атат, ушунчал Алла байлык бийликти бергени мени сынаш үчүн берди. Мен Аллага шүгүр кылып, Алланын ыраазычылыгын табамбы, же шүгүрсүздүк кылып, Алланын наразычылыгын табамбы? Ашкур ам акфур лиябулуани. Курандын аяты бул. Куран айтып атат Алла Таала. Карун деген бай өткөн. Дүйнөдө эң бактысыз бай ошол болду. Адамдар ойлогон эң бактылуу деп, акыйкаты ушундай болду, эң бактысыз болуп чыкты да. Адамдар ойлоп аткан эң бактылуу деп, Алла Таала эң бактысыз кылып көрсөттү да ошону. Муса пайгамбардын коомунан болот. Муса пайгамбардын коомунан, туугандарынан болот. Алла ушунчалык байлык берди. Анын байлыгын адам санай албай калды. Азыр айтып атат, 80 миллиарды бар, 200 миллиард, бул саналып атат да. Карындыкын санай албай калган. Сан жок. Кандай болгон? Карундун байлыктары Куран сүрөттөп берет. Не деп сүрөттөп берет? Карундун байлыгы мынандай болгон дейт. Ушундай чоң казыналары болгон экен, аңгар, чоң казыналар. Ичи алтын, күмүш, жаухара менен толтурулган. Ошондой казыналарынын ачкычтары, күлүштөрү, төөлөрдүн кервендери ташыйт эле дейт. Казыналарын ачкычтарын, байлыктарын эмес, ачкычтарын. Bir tö эмес, кервен. Ана кервен бар го? Кервен ташып эле дейт. Ана караңыз. Ошол ушундай аябай байлыгына мас болуп кутурганда пайгамбарга каршы чыкты да. Пайгамбарга каршы чыккандын акыбети жакшылык менен бүткөн эмес. Пайгамбар Муса пайгамбар Карунга райым кылып жакшы сөз айтты. Алла берген байлыктан бейбечаралардын акысын берип кой. Ошолорго зекетиңди бер. Алла берген байлыктан деген сөз жакпай калды ага. Мен таптым. Мен өзүмдүн илимим менен, тажрыйбам менен, мээнетим менен, күчүм менен таптым деп кыйынсынды. Куранда Алла Таала айтат дайыма, биз берген байлыктан бир аз бер. Карун ойлогон жок, ошого көздүгүн берди. Акча санаган колдугун берди. Иштеп, мээси иштеп аткан мээнигин берди. Ошону ойлонгон жок. Туган баарыбыз Алланыкыбыз. Аллага таандыкпыз. Аллага тиешелүүбүз. Биздин жаныбыз да Алланыкы, денебиз да Алланыкы, жүрөгүбүз да Алланыкы, мал дүйнөбүз да Алланыкы. Акыйкаты. Бер десе бербей койду да Муса пайгамбарга каршы чыгып, жакпай калды. Көбүнчө байлар ушундай жакпай калат да. Анан айтты, токтоп тур, буну мен башкача кылып алсам болбой калды деп. Ошол убакта заказ бар экен. Өтө чоң сумма акчага заказ кылды дагы бир аялды. Сен ушу Мусага бетинен айтасың деди.
эл ушундай топтолгон учурда мен менен зына калгансың деп жала жабасың деди. Аял киши тез алданат экен. Тем более чоң крупный сумма берсе боптур деп макул деди. Муса пайгамбар Алланын өкүмдөрү ушинтип угузуп отурган учурда ал аял туруп суроо берди. Сиздин диниңизде зынанын өкүмү кандай деди эле, таш баран деди. Анда сиз мен менен зына кылдыңыз деп айта алды да кара. Жаланын, акчанын күчүн караңыз, ошону айта алды. Сиз мен менен зына кылгансыз деди эле. Муса пайгамбар эми субханалла, пайгамбар кантип зына кылсын? Зына кылган пайгамбар болбойт, пайгамбар зына кылбайт. Муса пайгамбар тура калып эле айтты. Айткын, сени ким даярдады деди. Сезип калганда. Ал коркуп эле аял зат коркоктоо болот. Карун деп айтып берди. Ким заказ кылганда айтып берди да. Сразу ошол жерде Муса пайгамбар саждага жыгылды. Саждага жыгылып Алла Таалага шүгүр кылды. Алла, амиримди сактадың, я Алла. Сен кылбасаң ошо кандай адамдар эмне деп ойлоп калган. Алла Таала айтты: "Муса, жер саңа баш ийет, каалагандай буйрук бере бер" деди. Муса пайгамбар жерге буйрук берди. Карунду жут деди. Карунду ашыкка чейин жутту. Тизесине чейин жутту. Киндиги чейин жутту. Жер жутуп кетип атат, Карун ыйлап атат. Кыйкырып атат, өкүрүп атат, бакырып атат, сактап кал. Элдин баары көрүп турат тамашаны. Муса пайгамбар аябай ачуусу келип калган экен, башынан аягына чейин жуткузуп салды. Бухарийдин риваятында келет, адамдар мындай сөз кылды. Муса Карунду жерге жуткузду, байлыгын алыш үчүн депчи. Тооба кылдым э. Муса пайгамбар айтты, Карундун байлыгын алып келгиле деди. 3 күндөн кийин Карунду каерде жер жутса, байлыктын баардыгын ошол жерге жуткурду. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат. Муса пайгамбар менен биздин пайгамбарыбыздын ортосунда бир 4000 жылда Карунду дагы деле жер жутуп кетип атат деген. И кыямат күнгө чейин жута берет деген. Мынаны тамаша эмес, киши тар кийинип алып мына терлеп кетип кандай болду? О кысып койсунчу эмне болот деген. Жер жутканы Кудай сактасын. Ошол Карунга Алла Таала Кур'анда мындай деп айтат. Вабтаги фима атака Аллах ад-дарал ахира. Ва ла танса насибака мин ад-дунья. Ва ахсин кама ахсаналлаху илейк. Саңа берилген нерседен ахиретиңди куруп ал. Карунга айтып, Куранга зикир кылып, бүткүл үммөткө, сиздерге, биздерге сабак берип атат Алла Таала. Алла Таала байлык берсе, кутуруш үчүн бербептир. Ахиретти куруш үчүн бериптир. Кимде канча байлыгы бар, ахиретин куруп алсын. Канча байлыгыңыз бар, канча сарайыңыз бар, канча долларыңыз бар, канча алтыныңыз бар, канча үйүңүз, канча заводуңуз бар, канча көмүрүңүз бар. Канча нерсеңиз болсо, ушунун баардыгын Алла берди ахиретти куруш үчүн. Жөндөмдүүлүктү берди ахиретти куруш үчүн. Жашоону берди ахиретти куруш үчүн. Түбөлүктү бара турган, кала турган жайыңды куруп ал. Вабтаги фима атакаллах ад-дарал ахира. Алла Таала өзү айтты. Бу дүйнөдө үлүшүңдү унутпа. Алла сага кандай жакшылык кылды, башкаларга да ошондой жакшылык кыла жүр дейт. Байлар шүгүр кылыш керек. Алла Тааланын кембагал кылбагандыгына. Эми кандай Алла сизге жакшылык кылды, кембагалдарга сиз да жакшылык кылып коюңуз. Ошон үчүн агайын мусулман бир туугандар, жараткан Алла Таалам баарыбызга жары болсун. Алла Таалам баарыбызга эки дүйнөдө бекем ыйман, бакыт берсин. Бай болгондон эч ким тыйбайт. Ыйманды бай болуң, берешен бай болуң, машаалла. Эч немеси жок. Бирок 5 вакыт намаз каза болбосун. Алла Тааланын өкүмү, зекети каза болбосун. Жараткан Алла Таалам баарыбызга туура жол көр берсин. Азыр суроо жоопко өтөйлү. Суроо жоопко чейин 337 Россия дейт. Серебристый свет дейт. Күмүш өңдү Mitsubishi бар экен. Алып коюңуз дейт. Ошондойбу? Алып коюңуз, суранабыз. 337. Суроолорду бере бергиле анда. Бисмилlah. Assalamu alaikum.
Azыр. Алейкум ассалам. Алдына сұрауларды оқып қояйын, а? Сіздікін де уғауыз. Қағаздар берерсіздер. Динimizde başka biröөнүн жаны өзүңдүн күнөөңдү жоюуга болбойт. Динimizde başka biröөнүн неси дейт? Жаюуга. Biröөнүн несин жаюуга? Күнөөнү. Biröөнүн Жана өзүңдүн. жанабы өзүңдүн күнөөңдү жаюуга болбойт. Жалган айтуу да болбойт. Күнөөнү бекитүү максатында жалган айтса болобу? Туугандар мындай. Мен мындай күнөө кылганмын деп, мектептеги күнөөңүздү айтпаң. Кайрадан жаңыдан жазылат. Кылбасаңдар. Күнөөлөрдү Аллага айтыш керек. Ya Allah, men ушундай туура эмес иштерди кылгам, мени кечиргин. Эгерде ушул күнөө менен сен кечирбей ахиретке кетип кала турган болсом, менен өткөн бактысыз болбойт. Ya Allah, кечирүүчү сенсин. Менен катаа болуп калды кечиргин деп. Күнөөлөрдү Аллага айтыңыз, пендеге айтпаңыз. Эми бир мусулмандын күнөөсүн жашырып коюу пайгамбарыбыздын сүннөтү. Ман сатара муслиман сатарахуллах фид дуния вал ахира. Ким мусулмандын айыбын жашырса, dünya ahirette anın ayığını Allah Teala yaşanır. Ki Müslümanın ayığının артынан düşse Allah anın артынан düşet. Үйünde oturuzup şerbendesin çıkarat deydi. Erte üy geç söz bolat bulçu. Oşun üçün bir Müslümandı oңдогонго ниетибиз болсо, элдин алдында тургузуп şerbendesin çıkarбай, ошого bir дуа кылып, чай берип, анан айтыңыз, сизге бул жарашпайт. Бул кылыгыңызды таштаңыз, Аллага жакпайт. Сиз жакшы адамдын баласысыз деп жамандыктан кайтаргандын жолу бар. Эми бирөө сурап кала турган болсо, азыркындай мисалы айтып атат. Жалган айтууга да болбойт. Күнөөнү бекитүү максатында жалган айтса болобу деп. Мисалы 12 жаштан бери намаз окуп келатасызбы? Биз кантип мен жалган айтам мен? Жок, ушу бекапарлыктан ушу Алла Таалам кечирсин деп айтсаңыз болот. Жок, мына кийин эле баштадым намазды деп. Бирок эгерде карап туруп, ушул сен паранчанын бирөөсүн урдап алган болсоң, сенен сураса, муну кантип жалган айтасың? Урдаган жокмун деп. Бул жерде жалган айтканга туура келбей калат. Мен 9 жаштамын, атым Али. Сиздей чоң аалым болоюн деп деймин, дуа кылыңызчы. Менен чоң аалым кылсын. Мен өзү аалым эмесмин деле. Maşallah. Ali, Allah Teala'm faydalı bilim versin. Sana maşallah. İmandı bala kılsın ha. Damla dıykançılıktan tapkan paydadan üşür beri üçün toluk kança bolgonun toluk esebin bilbey kaldık deyli. Kanday kılavuz oşondo sunmasın. Bol jolda көбүрөөк берип кое бересиз. Дарыбыз так 35 тонна алдымбы же канча деп 40 тонна алдымбы же жогору жагын ала берин. 40 тоннаны ала берин. Күмөнүңүздүн эң акыркысын алыңыз. Ибадатта эң азын аласыз. Мисалы 4 рекет намаз окуп атсаңыз, 2 рекет окудумбу же 3 рекет окудум десеңиз, 2 рекет аласыз. 3 рекеттен шектенип калсаңыз, көбүрөөкүн аласыз. Ол оңой эле да? Кудай кааласа. Дамла шаарыбызга кош келипсиз. Ден соолугуңузга, үй бүлөңүзгө, ырыскыңызга, иманыңызга Алла Таалам береке берсин. Амин. Баарыбызга сороом төмөндөгүчө. Так, жаштарыбыз шүгүр намаз окуп, мамлекетибизде четте жүрүшөт. Жамааттар боюнча түшүнүк берсеңиз, мисалы, салафилер жана башка балдарыбыз жамааттарда адашып калбасын дейм. Баары өзүнүн жамаатын туура дешет. Алла разы болсун. Туугандар мындай. Баарыбыз мусулманбыз. Баарыбыз Алланын кулубуз, пайгамбарыбыздын үммөтүбүз. Бир китепти карманган пендебиз.
Bir kıblаны qarap namaz okuyan insanбыз. Andan da kire turgan bolsa Kırgızstandыкпыз. Albatta bu cemaat bizdeki en çok cemaat Sunniler menен Şialar. Bizde ahli sünnet vel cemaat dep koyar. Sunnilerdi ahli sünnet vel cemaat dep koyar. Bulardan bardığı hak. 4 mazhab var. Hanefi mazhab, Şafii, Maliki, Hanbali dep koyar. Fiqh boyunca. Akide boyunca 2'ye, Maturidiye, Aşaira dep koyar. Uşular hak. Biz elhamdülillah Şia emesmiz. Emi bizde akırkı doğruda mınake Salafi tuğanlar gelgeni. Tuğanlar bizim Orta Asya'da buna jakın 12 kılım bolup atat. Hanafi mazhab ömür sürgönünde. Hanafi mazhabtın her biri Kur'an hadiske layık. Siz sorağınız biz cevap vereyle. Kaysıl jerde Kur'an hadiske karşı çıksa biz onu taştayız. Kudaga şükür uşunday alımdarыбыз ötüp ketken eken bu çölkömdö. Gözge basar, at kötörgüz, uşunday bir çoğ mehnetlerdi, kiteplerdi iş kılıp ketken. 1000 jıl murda, mına özgöndön, Allama Sarakhsi, Şamsul Aimma imamdardın günü dep atalgan, lakabı koyulgan, 30 tom kitepti жазып ketken, 15 tomun zindanda, Arapça diktavat etip şakirtlerine jazdırgan şu özgönde jatat. Siz bugün bir barak Arapça жазып berinçi men okuyun. Bir barakça ошондой ilimdүүлөрдүн ilimi bugün saktalgan bizde. 1000 jıl boldu oşoga. Mınake Hanafi mazhab deysiz, mınake. Бүткүл dünyanın mıyzamın жазып koygan. Osman imperiyası 600 yıldan aşık dünyanı oşo kişinin kitebi menен başkargan. Bizdin sıymığыбыз mынан da Karahanitlerin doğrunda kança degen al vakta. Oşon üçün mına biz Salafi tuğandarga aytat elek, tuğandar ынтымакта жашайлы, бири-бириz менен урушпайлы, din erkindigi камсыздалган, бирөө din карманам dese дагы мажбурлай албайбыз, карманбайм dese дагы мажбурлай албайбыз. Себеп bizde konstitutsiялык hukuk berilgen. Din karmanabı, karmanbayбы özünün hakkısı. Mazhab karmanabı, karmanbayбы özünün hakkısı. Bирок bizdin muftiyatыбызda Hanafi mazhab Maturidi akida dep açık жазылып koygon din işmerdүүлүгү oşo menен gana жүрөt. Atak özüңүздүн үйүңүздө кааласаңыз карманыңыз, карманбаңыз ал сиздин ыктыярыңызда, эч ким сизди мажбур кыла албайт. Бирок алхамдулилlah мен ушуну айта алам, сиздердин бир тууганыңыздар катары mazhab de bekem karmanız. İnşallah adaşpayız. YouTube jo olsamda ne dep otele, sos tarmaktan ança munça tuura emes dep okan bolsoңуз, gayrılыңыз bizge. Geliniz bizge, süйлөшөйлү, akıldaşaylı. Kakmay jok, uruşmay, jek görmey jok, açık ele aytayın. Kolubuzdan gelgen bilimimizi bölüşөбүз. Bирок ata babalarыбыз elhamdülillah 12-13 kılımdan beri bular bir kapusta çağıp gelgen jok da. Jo olsa mına жерде дарбыз чаап жүрүшкөн эмес да алар. Алар мына ошол өрүктөрдүн үстүндө окушкан алар. Муфти Абдусаттар рахматуллах алейх. Не дейт? Түндөсү ошол орустардын мезгилинде өрүктөрдүн үстүндө окуйт эле. Жерде эмес. Түнкү саат 3-те барып сабак алып, багымдатка чейин кетет эле. Кандай күндөр болгон. Алардын илимдери каякта калды. Азыр кичине бир ар кандай интернетти карап, интернетти шейх, интернетти устазга турган болсоңуз точно адашасыз айтып коет. Тирүү адам турат. Мына ушудан сүйлөшүңүз, ушундай карманыңыз. Мына биздин Ханафи мазхабтагы намаз башынан аягына чейин Кур'ан хадиске дал келет. Ошон үчүн иншалла биз бирөөнү дагы азыркындай кылып мажбурлап жаман көрбөйлү. Эгерде бирөө ошол багытта, салафилик багытта болсо, биз аны жаман көрбөйлү, жек көрбөйлү. Ал да биздин бир тууганыбыз. Ал да биздин мусулман бир тууганыбыз. Ал да Кыргызстандын жараны. Албетте, мазхаб карманабы, карманбайбы өзүнүн эрки. Бирок жайылтууга акысы жок. Себеп дегенде биздеги мына чөлкөм, Орта Азия чөлкөмү, угуп туруңуз. Өзбекистан, Түркменистан, Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан 12 кылым Ханафи мазхабта кармап келатат. Ey тууганда. Эмне деген алымдар кеткен, эмне деген. Ошон кой.
Эсибиз бардын этегибизди жаан алхамдулилля жакшынакай кылып аалымдардан сурап, мына маселе кандай деп сураңыз, нак маселени жазыңыз, тартынбаңыз. Лично менен кагуу болбойт, жек көрүү болбойт. Мен сизди жакшы гана көрөм. Иншалла, сиз түшүнбөстүктөн суроо берип атасыз. Же болбосо ошондой да хадис бар. Проблема жок. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дагы да окуган, мындай дагы кылган деген хадис бар. Ошонун жообу бизде бар. Анын жообу кандай, бунун жообу кандай, бардыгы бар. Жообу жок, бизде бир да нерсе жок. Мазхаб башчыбызга чоң рахмат. Имам Азам Абу Ханифа рахматулла алейх, билесизби, 4000 устаздан окуган. Сиз канча устаздан окудуңуз, өзүңүзгө суроо берсеңиз, сиз Курандан башынан аягына чейин окуганды билесизби өзү? Канча устаздан сабак алдыңыз? Канча хадис жат билесиз? Канча фик, канча фатва окугансыз? Угуп алыңыз, жакшы шашылбай турбосун. Имам Абу Ханифа рахматулла алейх 4000 устаздан окуп атат. Канча миң? Имам Абу Ханифа сахабаларды көргөн киши, алтын доордогу киши, 55 жыл ажылык кылган киши, 30 жыл куптандын дараты менен Багымдатта окуган киши. Сиз өзүңүзгө суроо берсеңиз, сиз бир күн куптандын дараты менен Багымдатта окудуңузбу? Багымдат 5 убакыт намазга зорго келип атабыз го. Койгула. Ошон үчүн о кишинин илими башка. Ошол Куранды, хадисти угуп туруңуз. Куранды чечмелеген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыздын биринчи тарбия алгандар сахабалар болот. Сахабалар динди түшүнгөндөй, Абу Бакыр динди түшүнгөндөй сиз түшүнбөйсүз. Умар динди түшүнгөндөй сиз түшүнбөйсүз. Али, Усман разияллаху алар динди түшүнгөндөй сиз түшүнбөйсүз. Ошолордун тарбиясын алгандар табииндер болот. Абу Ханифа табииндерди көргөн киши. Ошолордон таалим алган киши. Менмин деген табииндерден алган киши. Анан алхамдулилля Куран хадистин ар бир аяты, ар бир хадиси кайсыл жерге амал болот, кайсыл жерде кандай, ошонун бардыгын мыйзамдаштырып сизге бизге талкан кылып берип койгон. Ошон үчүн иншалла мына нерсени мен ойлойм, Кудай кааласа шамалды сай өрөнү, ынтымактуулукта, иншалла бири-бирин урушпай, талашпай, адамгерчиликте иншалла жакшы өзүбүздүн мазхабыбызды кармайт деген үмүттөбүз иншалла. Эгерде кимдин баягындай мазхаб карманбайм, мен салафийлик десе, проблема жок. Ал бир тууганыбыз биздин. Кыргызстан жараны. Алхамдулилла, чогуу намаз окуп эч проблема жок. Бирок анда иншалла карап туруп, мына биздин эмебизге, Орто Азиябызда, Кыргызстан кичине эле калкпыз, буга экинчи нерсенин кереги жок эле да өзүчү. Эчтеке эмес. Ошондойго деле жооп бергенге биз таярбыз. Макулбу? Кызматыңыздарга биз таярбыз. Жеримди зулум билан тартып алышты. Bunun çeşimi kanday boladı? Karap görünüz. Zulümdük Allah Teala'ga jakpayt. Kim bir karış Peygamberimiz aytkan zulümdük kılıp jer ala turgan bolsa 7 жерди moyununa elet деген. Albatta bir nerseni esке alıp koyaydı. Uçuruda bizden kata getip tuğra emes alıp algan жерди mamleket alıp atat, snos деп atat. Bizge bugün çırqırap atat narsa. Biroq tuğra düşünöylü. Biz da Kudaydan korkoylu. Başka birön ne Kudaydan kork dey berbeyt, men dagı korkoyum. Egerde men tuğra emes, mıйзамсыз жол менен алып алсам, же болбосо көчөмөн чыгып 1 метр 2 метр кошуп алсам, мага мына жерге чейин де кызыл китеп берген эле. Мен кичине кошуп алдым, эми ал деп атса, мен ал жерге үй салып алдым десең, туура эмес болуп калат. Ошон үчүн биз дагы бирөөнүн bir karış жерин албайлы. Эгерде өзүңүздө укуктук мамлекетте жашап атабыз, мыйзамдуу мамлекетте жашап атабыз, сизге бирөө кошунаңыз зулумдук кылса же бирөө зулумдук кылса, атайы тиешелүү органдар бар, кайрылыңыз. Албетте сабырдуулук менен Алладан дуа кылып сурай бериң. Алла Таала бизге чын акыйкатта сизге зулумдук болуп аткан болсо, сизге эрте кеч жардам берет, сөзсүз. Zor emekeceğim vardı. 40 yıllık bakkaldan yedim. 800 milyon alıp 10 milyon kısalttı, 15 milyon kısalttı. Ben aytayım sizlerge, iman uşunday dövlet hiç kim alalmaydı. Allah, imanday ulu dövlet çok.
Байлығыңызды алып қояды. Бийлігіңізді алып қояды. Бұл жағында оқып қойыңыз. Денсаулықтағы кетеді. Керек болса жашодағы кетеді. Бірақ иманды ешкім ала албайды. Ешкім урдай албайды. Ешкім жұла албайды. Ешкім тарта албайды иманды. Байлық, бийлік, денсаулық бардығын алып қояды мүмкін. Бірақ алхамдулилля имандан ешкім ажырата албайды. Assalamu alaikum ustaz. Çoğun bu kişinevi kaysıl moldo nike kıysa dağı oşol uçurdan başlap nike küvölük jaray turgan kılsa bolovu. Azır ajıraşıp ayaldarın jön ele taşlap koygondor dağı var. Bolot. Ayırması yok. Biz misal men mufti olup turgan uçurda dağı atayı nike küvölügü degen kitep çıkarganбыз. Ар bir imamdarga bergenбиз. İmamdarga seminar ötkörgөнбүз. Ар ким эле көчөдө кыя бербесин. Ошол жерде эми укуктар бар. Таштап кетип калган Россияга нафакасын бербейт, бакпайт. Ошолорго ажырашууга укуктарды бергенбиз. Жакшынакай карасын, жакшынакай жашасын. Болбосо мындай зулумдук кылбасын бирөөнүн кызына депчи. Ошолорду имамдарда бар. Ошон үчүн качан нике катталдыбы, ошол учурдан тартып иншалла шарият боюнча мыйзамдуу болуп эсептелинет буларчы. Болот бул. Шамалды саяга кош келипсиз. Балам анча мынча майда акча дүкөндөн уурдап баштады. Уурулук жөнүндө бир аз айтып, анан дуа кылып койсоңуз. Туугандар, уурулук бир нерсени буюмун алтасы го, ал буюм эмес, ал жылан. Ал чок, ал чаян. Дозоктун оту ал. Ошон үчүн адам жүрөгүнө иман келсе, гол арамдан токтойт. Пут арам жака баскандан токтойт. Ошон үчүн мына балдарды дагы мына каникул учурунда өзгөчө имам дамыла менен сүйлөшүп, бул жака жөнөтүңүздөр мечитке. Азыр беркиндей клубный немелерде, компьютерный бир нерселерде, анан телефон менен алек болуп атса, балдарыбыз бузулат. Ар кандай жаман нерселерди көрүп бузулат. Ошонун балага ошон үчүн алхамдулилля мечитке жөнөтүп турайлы. Мечитте түштөн кийин же түшкө чейин 1 саат имамдан сабак алып турсун. Имамдын чөйрөсүндө турсун. Атасы үйүндө машалла таалим өткөрсүн. Аял дагы мынакей сизге да айтарымыз балаңызды, ал дагы үйдө таалим өтсүн. Чогуу алхамдулилля мында баяндарга алып келип, даватка чогуу чыгып келе турган болсо, мына жаман кылыктан акырын сакталат. Чөйрөсүн дагы алхамдулилля оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Бул мээнет талап кылат туугандар. Алла таалам жаман адаттан сактасын. Бөлүнүп жарылуу тууралуу айтып койсоңуз, азыркы жаштар шаарыбызда эки тарап болуп бөлүнүп жатышат. Туугандар, бөлүнгөндү бөрү жейт дейт кыргыздар. Бөлүнгөн ийгиликке жетпейт. Ырыс алды ынтымак. Пайгамбарыбыз ар бир үммөткө көз жашын төккөн. Бөлүнгөндө шайтан сүйүнөт. Шайтанды сүйүндүрөсүн. Шайтанды разы кыласың, шайтанды имам кыласың, угуп ал бөлүнгөндөр. Шайтанды имам кыласыңбы же пайгамбарды имам кыласың? Пайгамбар ак караны бөлгөн эмес, байкембагалды бөлгөн эмес, араб ажам деп бөлгөн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям азанчысы Билал разияллаху анху кул болгон. Капкара араб эмес туугандар. Салмани Фарси болгон. Ал дагы араб эмес. Бир жошо ошол аң казып атканда, окоп казып атканда Мадинада бөлгөн пайгамбарыбыз. Мухажирлерге мынанча, ансарларга мынча, мухажир деген меккеликтер, ансарлар деген мадиналыктар. Салман каяка барат эле? Айтты, Салман мухажирлерденби же ансарлардан? Жок, мухажирдагы эмес, ансарды Салман ахли байт, менин үй бүлөмдөн деп кошуп алды. Пайгамбарыбыз коштошуучулугунда айтты, бир дагы ак карага артыкчылыгы жок деди. Бир дагы араб эмеске артыкчылыгы жок. Артыкчылык таквада гана деди. Ким күнөөдөн сактанып, Алланын фарызын аткарса, ошол жогору кете берет бизде динибизде. Ошон үчүн бөлүнбөйлү туугандар. Алла Кур'анда айткан: "Вa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Силер барыңар биригип, Алланын арканын, Кур'анды бекем кармагыла. Бөлүнүп жарылбагыла дейт. Ким Алланы укса, ырыскы берүүчү, эртеге баруучубуз Алланын алдына. Алланы уксаңыз, Алла Таала мында Кур'анда буйрук берип атат. Алланын китеби Кур'анды бекем кармагыла. Алланын динин бекем кармагыла. Барыңар биригип, улуттарга бөлүнбөгүлө, урууларга бөлүнбөгүлө, жамааттарга бөлүнбөгүлө. Мынакей пайгамбарыбыздын чакырыгы мындай. Динибиздин чакырыгы мындай туугандар. Эч бир улут башка улуттан жогору эмес. Эч бир уруу башка уруудан жогору эмес. Бардык адамзат Алланын алдында тең.
Алла Таала теңи жоқ Алла. Мынаки Алла Субхана ва Таала. Лам якун лаху куффуан ахад. Теңир деген сөз, теңдеши жоқ деген сөз. Бардығына тегиз деген сөз. Туғандар, мынаки. Ошон үчүн иншалла бөлүнбөйлү, жарылбайлы. Анан көрөк, сиздер биздер талашкан маселе сапты талашайлы. Биринчи сапка ким келип намаз окуйт? Мына. Биздин шиша тияка бияка эч кандай биринчи сапка келгенде кул келип алса дагы, бадыша аркасында туруп калат тугандар. Биринчи сапта ким болсо мынакей. Ошон үчүн иншалла биз тугандар келиңиздер, бөлүнүп жарылганды токтотойлу. Өзгөчө жаштарга. Assalomu alaykum damlar. Рассрочкага үй же машина алса болобу через банк аркылуу? Рассрочкага алса болот. Эми банк аркылуу дегениңизди карап туруңуз. Рассрочкага мен сизден үй алам 1 жылга. Айына ушунчадан берем, экөөнү жазып коелу. Же болсо 2 жылга машина алам сизден. Айына канчадан берип турам, ошону жазып коелу. Саны да? Бул рассрочка мак жана рассрочка деген насия да, убакыт менен. Ошол болот. Эми банк аркылуу кыла турган болсоңуз, банк өзүнүкүн кошот. Же кошпой эле бере береби? Андай банк жок го. Өзүнүкүн сөзсүз кошот. Сизге кымбатка туура келет. Анан көрөк түздөн түз эле сүйлөшпөйсүзбү? Ортого банкты тыгып не кыласыз? Ошого мынандай болот да, мисалы, айкеден мен акча $10,000 машина алып атам. $10,000 машина алып атам. Макулбу? 1 жылга берип туруңуз дедим. Айына мынаке 800-900 миң доллардан деп жазып коебуз. Банктыкын кошпой эле ошо машина сизде туруп турат, мен акчасын бере берем. Анан толук бүткөндөн кийин мага оформить этип берип коет, бүттү. Банкка кошсоңуз, банкта бир 10%, 15-20% кошот. Ал дагы болбойт. Бул дагы болбойт. Албетте банкта мурабаха деген бир ислам принциптер каржылоосу бар. Кайсы банкта ислам принцип каржылоолор иштесе, мурабаха менен алса болот. Азыркында банк анда мындай кылат да, бир канча бир 30% 20% төлө дейт дагы, болду. Өзү акчасын калгандарын төлөп берет дагы, ошол сатуучуну оюндан чыгарат, экөөңөр каласыздар, банкта оформление болот бул машина, сиз толук төлөп бүткөндөн кийин сизге өткөрүп берет. Ошого караганда сизге да беркие дагы, а берки неме үчүн мен рассрочкага эмес, мен мага азыр нак керек деп атат да, ошон үчүн банк аркылуу бер деп атат, туурабы? Ага деген эгерде сиз мисалы түшүмүңүз мына иншалла күздө чыгып барат, тигинде чыгып барат, малымы, коюмду сатам деп турган болсоңуз, андай алсаңыз дагы болот. Бирок менин сунушум түзмө-түзгө жетпейт. Банкы жок элечи. Анан таптакыр эле банкка байлансаңыз, жөнөкөй менен эмес, процент менен эмес, мурабаха менен алсаңыз макул. Кредит боюнча түшүндүрүп бересизби дагы бир жолу? Кредит албай эле коюңуз. Уш түшүнгөнүңүз ушу болсун. Бар болгону менен жашаганыбыз жакшы. Сабыр, кайрат кылыпчы. Кредит эртеге тез эле келип кала берет да булчу. Төлөгөнгө. Түндө уйку жок. Күндүзү сааттан кечке кредиттин чын-чынына келгенде карап туруңуз. Бул финансовое рабство деп коет. Финансылык кулчулдук да. Сиз банктын кулу болосуз. Ошого иштеп бересиз. Ал мында вентилятордун алдында мында отура берет. Сиз шамалды сайда кетмен карап жүрө бересиз. Ага иштеп акчаны ай сайын бере бересиз. Мына. Ошон үчүн бар болгон акчага ошого эле каниет кылыпчы, ошону эле оборот кылыңыз. Албаңыз кредитти. Бул бир жагынан болсо экинчи жагынан чыгып кетет. Өтө кыйналып кетесиз. Тез карып кетесиз. Кредит адал эмес да каяктан. Бирок эми мамлекетте мисалы тияк бакып жүрүп атканына карап туруп, сиз албай эле коюң, болду, эмне кыласың? Аны бардыгын эле маалым, ал туура эмес экен. Ошон үчүн албай эле коюңуз. Эгер ушунчалык эле зарыл боло турган болсо, жакшы адамдар алыңыз дейт. Карыз берип туруңуз депчи. А бирок аны карыз алгандан кийин дагы аны аркаңыздан куудуртпай, өз учурунда берип коюңуз. Эки сажданын ортосунда дуаны дамыла окуш шартпы же шарт эмеспи? Дуа шарт эмес. Бирок эки сажданын ортосунда бир таспих чалып отуруу важип. Ошого алымдарыбыз, дуаны окуп койсун, мустахаб болсо да окуп койсун, ошо бир важипти кармап калыш үчүн дейт да.
шарт эмес болсо дагы ошону окуңуз эки сажданын ортосунда. Бирок бир важип колуңуздан чыкпай, намазыңыз кемчилдиктүү болбой кармалып калат да. Эки сажданын ортосунда тоок чокугандай бар, кетсеңиз карап коюңуз, важипти тарки важип кылган болосуз. Кээ бир алымдар суннати муаккада дейт. Бирок көпчүлүгү важип деген бул. Рүкүдөн турганды колма деп коет. Эки сажданын ортосундагы жальса деп коет. Канчалык? Субхана роббиял азим дегенчелик отуруп туруш керек. Анан экинчи саждага барыш керек. Анан көрөк ошону пайгамбарыбыз айткан дуалары бар. Кандай? Роббигфирли, роббигфирли, роббигфирли деп эки сажданын ортосунда 3 жолу айтып коюңуз. Анан экинчи саждага барыңыз. Кудайга шүгүр. Пайгамбарыбыз мына сүннөтүн дагы аткардыңыз, бир важип дагы кармап алдыңыз. Ошого аракет кылыш керек. Фарыз окуп аткандарда имамдарда мисал бизде ошо унчукпай туруу деп эле Ханафи мазхабта айтылат. Бирок акыркы учурда Ханафи аалымдарыбыз дагы ошол учурда зикирди кылсын деп айтат. Что важип акыркы учурда намазды мындай кандай десем бир шашып, важиптерге көңүлү бурбай, сүннөттөргө көңүлү бурбай, тез окуп таштап аткандан токто. Ушул жерде дуа бар, ошо дуаны окуу деп атат да. Жашым 25-те үйлөнөйүн деген дуа кылып коюңузчу, анан дагы насаатыңыздан бериңизчи устаз. Алла разы болсун. Бизде эми азыр үйлөнүү боюнча айта турган сөздөр көп. Сиз ошо Инстаграмга кирсеңиз, биздин сабактары бар. Ошол жерге кайсы нерселерди кылыш керек, кайсы нерсени кылбаш керек, кандай илим алыш керек, кантип кыз тандаш керек, кантип жуучулукка кылыш керек, кандай той өткөрүш керек, бардыгы бар. Ошол жактан карасаңыз кенен иншалла. Ал албетте сизге дуа кылабыз, Алла таалам ыймандуу өмүр жолдош насип кылсын сизге. Амин. 28 жаштан намаз окудук, калганы каза болду, окулбай калсак, ал киши өтүп кетти ааламдан. Караңыздар, канча намаз окулбай калса, ага фидиясын бериш керек болуп калат. Фидияны билесиздер да? Мындай да, өзү балагатка толгондо намаз фарыз. Балагатка эркектер ар учурда толот. Себеп дегенде табияты ар эркектики ар кандай. 12 жаштан 15 жашка чейин. Кээ бирлери эрте жетилет, кээ бирлери орто, кээ бирлери кечирээк. Эң акыркысы бизге 15. 15тен алып, уже 15ке чейин, 15ке да балагатка толуп болсо, уже намаз баштай берет ал. Бирок көбүнчө 13-14. Эми адам өзүн билип көрсүн, ойлоп көрсөң качан балагатка толгон. Эсинде жок болсо минимальныйын алат 12. Эсинде бар, мисалы 14 жашында же 13 жашында балагатка толду эле, ошондо башташ керек, 20 жашында намаз баштады. Мойнунда 7 жылы бар. 7 жылдын казасын окуп бериш керек. Бул сөз биз шариятыбызда бизде бар нерсе. 7 жылдык казаны окуп бериш керек. Эгерде 20 жаштан намазды баштаган болсо, 13 жаштан алып атабыз да, примерно. Эгерде Кудай сактасын, окуганга жетишпей, дүйнөдөн өтө тургандай болуп ооруп калды. Өлүм төшөгүндө келип калды. Анда осият айтыш керек. Керес. Балдарына, туугандарына, менин мойнумда ушунча намаз калып кетти, фидиясын берип койгула мүмкүнчүңөр болсо депчи. Анан ошонун мурасынан фидия берилет. Фидия берилет, фидиясы кандай? Бир намазга бир фитр садака. Ушул жылы Рамазан айда фитр садака канча болду Ташкөмүрдө? Силерде, шамал сайлап. 50 сом. 5 вакыт намазга канча болду ошондо? 250. Витр важипти кошобуз 6. 300 болду. Bir günde 300 сом. Gününe 300 сом. 365'ke koysanız bir yıllık fidye olur. Oşunu beçara kembagallarga berip koyuş gerek olur. Yemi misal şariatımızda var fidye dep uşunday kılganda özü uçurunda özü okuşubuz gerek ele. Okusun misal namaz okudu, bir kança jıl kazası kaldı. Uşundan sabakında Allah razı olsun суроо берген kişiye uğup alыңыздар. Göz korkok, kol batır deyip. Kimdin kazası olsa bugün başlarınız. Kaza namazını 3 malda gana okusa bolboydu. Gün çıkıp atkanda, çak düştü, gün batıp atkanda. 3 malda gana okuyasız, kalgan liboy bireyme okuyu veriniz. Kazanı ele okuyu veriniz. Kança jıl kazanız var? 10 jıl. Azandı da aytpay ele turun, komatı da aytpay turun, sırası turup okuyu verin. Tez okuyu verin.
Азан дагы айтуу сүннөт, коомат дагы айтуу сүннөт. Эки сүннөттү кое турганда фарыздарды аткарып салыңыз тез-тез. Ошого кеткен убакытка казан окуңуз. Азанга кеткен убакытка дагы казан окуңуз. Кооматка кеткен убакытка дагы казан окуңуз. Башка тияк-пияк, бильярд, балык салыкты тототуңуз. Дагы ар жакта жүргөндүр. Только тез-тез жазып болсун окуп бүтүрүп салыңыз. Только фарыз окулат. Ассаламу алейкум деди, субхана алхамдулилла айтпаңыз. Аяттар курси анан Куран окуп 3 жолу дуа кылам, салават. Антип отурбаңыз. Ассаламу алейкум, туруңуз. Сразу пешимден мынандай ниет кыласыз. Жашоомдогу эң алгачкы багымдат намазын казасын окуганга ниет кылдым дейсиз. Пешимге дагы эң алгачкы пешим фарыз казасын ниет кылдым. Ушинтип эртеси күндө эң алгачкы деген сөздөргө кошо бересиз. Эң биринчи деген сөз да. Ошону кошуп эле жазып кете бересиз. 1 күндү күн, 2 күн, 3 күн, 4 күн. Кудай кааласа иншалла кыска мөөнөттүн ичинде окуп коет иншалла. Окуй берсе болот. Бешөөнү тең. Сүннөттөр казасы окулбайт. Фарыз менен важиптики, битир важиптики. Аялдар намазды наски кийип окуйбу же жыңайлакпы? Наски кийип окусун. Атак мисалы аялдарга, мисалы биздин мазхабта алакан менен жүз да, ушул жер ачык болуш керек дейт да, калган жер жабык болуш керек да. Бирок ушу таман, кадам барго, пут барго, ушул жер авратка киреби, кирбейби дегенде талаш маселе бар да. Каерде талаш болсо этияттуулукка калган жакшы да. Талаш барбы, болду этияттуулукка алып эле наскисин кийип окуй берсин. Эги үйүндө болуп анча-мынча жылаңайлы окуса өтөт. Бирок эгерде Бишкекке кетип атасың, али жолдо намазканаларга кирип калдың, наски болуш керек экен. Түшүндүңбү? Намаздан суроо. Фарыз намаздын 4-чү рекетине жетишип калсак, кандай кылып толуктайбыз? Угуп алыңыз. Мешитке келсеңиз, имам 4-чү рекетти окуп аткан экен. Рүкүгө жетсеңиз, сиз ошол рекетке жеттиңиз деп эсептелет шарият боюнча. Имамды рүкүдөн таптыңыз эле, жетип калдыңыз. Эми имам отуруп туруп салам бергенде, экинчи саламды бергенде турасыз. Биринчи саламда эмес. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Мүмкүн бул сажда сак кылып калышы мүмкүн да имамчы. Ошончо сиз туруп албаңыз да. Экинчи сажданы саламды күтүп турасыз. Экинчи салам ассаламу алейкум дегенде турасыз. Дагы биринчи кол байлаган дуаны окуйсуз. Субханакаллахумма. Аузу бисмиллахны айтасыз. Фатиханы окуйсуз. İçinizden amin deysiz. Bir zam süre okuyuz. Aytıp bitirin. Bir zam süre okuyuz dağı, ruku kılas, 2 sajda kılas, gayrı attahiyat oturasız. Abduhu ve Rasulunu kaçın okuyuz, turasız. Bismillah'ın aytas, Fatiha'nı okuyuz, içinizden amin deyiz, zam süre koşasız. Ruku 2 sajda kılıp, oturmay turup ketesiz. Üçüncüsünde oturdunuz. Так, Фатиханы окуйсуз, болду, сразу эле рүкү кыласыз, кайра туруп 2 сажда кыласыз, аттахиятты окуйсуз, салават дуаны окуп 2 жака салам берип чыгасыз. Эми менин колумду караңыздар. Мына 4 манжа. Сиз мына 4-чү рекетке үлгүрдүңүз. Имам менен. Макулбу? Сиздин мойнуңузда мына 3 турат. Ушу 3-өн окушуңуз керек катар менен. Мына жерден баштайсыз. Фатиханы окуйсуз, зам сүрөнү окуйсуз. Макулбу? Рүкү кылдыңыз, 2 сажда кылгандан кийин сиздин мойнуңузда уже канча болду? 2 болду. Ошон үчүн аттахиятка отурасыз. Түшүнүктүбү? Аттахиятка ошон үчүн отурасыз. 1 рекет окуп эле аттахиятка отурасыз. Аттахиятты окуп эле кайра туруп кетесиз. Туруп, мына жерде Фатиха, анан дагы зам сүрө дагы бар да, билесиз да. Зам сүрөнү окуйсуз. Дагы эмеге кетесиз. Рүкү 2 саждага барасыз дагы. 3 рекет окуп койдуңуз, эми отурбайсыз да, турасыз. 4-сүндө жөн эле Фатиханы окуйсуз. Макулбу? Аттахият менен бүтүрүп кетесиз. Түшүнүктүү болду да? Не дейт? Жок. Имам менен окудуңуз да. Имам менен окуган намаз 27 эсеге соолу көп. Башынан эмес, ошону улантасыз да. Так, мына токтотур окуйлум жерде. Assalamu alaikum, ajeke, мыйзам түрүндө ЗАГС кыркылса талак түшпөйбү?
Эгерде эрди катынды чакыртып заказ кылса, талактын ордунда кетет. Эгерде күйөөсү ишке кеткен Москвага, акча тап, бияктан эле кыркып салды. Ал шарият боюнча түшпөйт бизде. Шарият эгерде сот чакырды, чечимди айтты, мындай кылды, ошол жерде кырктырып эмелеме отурган болсо, мажбурлап кандай бир деңгээлде. Бул бөлөк нерсе. Ошон үчүн иншалла бул кармаңыз. Акыркы көйгөйлүү маселе айыл кыздардын хижаптары же болбосо жилбап жөнүндө айтып кетсеңиз. Азыркы билек ачык жолук бар. Же болбосо кызыл ачык жолук бар. Болбосо шым кийген же тар кийген жолук бар. Же жолук бар, зыйнаттары сойкулар дейби? Сөйкөлөрү көрүнүп турат. Эң жаманы аврат жабык, ибадаты жок. Ошолор жөнүндө Кур'ан жана хадис менен түшүнүк берип кетсеңиз, Алла илимиңизди жана өмүрүңүзгө зияда кылсын. Тугандар, биздин Ханафи мазхабта 100 алакан. Калган жери полный кулагы кошуп, мойну, көкүрөгү жабык кошту. Ашыктары, балтырлары, билектери баардык айылдын авратына кирет. Фитнанын учурунда 100 дагы жабылат. Фитнанын учуру фитна кандай? Азыр Кудай сактасын, ушундай бир зына, арам нерселер, үй бүлө ажырашуулар күчөйгөн учурларда фитнанын учурлары деп коет. Ошол учурларда 100 жабык болду. Бирок биздин азыр Кыргызстандагы мыйзамда коомчулук жерлерде 100-ün жапканга болбойт деп мыйзам чыгарып койду. Мен силерге айткан шариятыгын айтып атам. Шариятыбызда фитнанын учурда Ханафи мазхабта дагы айтылына жабуу боюнча да. Үйлөнүү темасы. Азыр мен 30 жаштамын, үйдө жалгыз баламын. Атам өтүп кеткен. Кыздын үйүнө мен бала тараптан чоңдордон кимдерди жөнөтсөм болот? Бирок кээ бир учурда өзүм барып кыздын атасы менен сүйлөшсөмбү дейм. Сизди бир ой пикириңизди айтып коюңузчу, чоң рахмат. Мүмкүн болсо абаларыңыз болсо керек, же болсо тагаларыңыз барбы? Ошол сиз өзүңүзгө караганда башка бирөөнү жибергениңиз жакшы болот. Менде простатит бар, тез пешап кыламын. Туалетный бумага менен таарат алса болобу? Жолдорун айтыңыз. Карап туруңуз, тез немей отурган болсо кургатуу керек. Биринчи караңыз, кургатуу. Заараны денеге жана кийимге тамызбаш керек. Аны кесек менен же туалетный бумага менен кургаткандан кийин, анын артынан ошол заара чыккан жерде эле суу менен жууп коюш керек. Бүттү. Чалпылдатып тияк-бияк жууган кереги жок. Ошо жетиштүү. Сол кол менен заара чыккан жерде эле жууп коесуз болду. Простатитке иншалла дагы эң жакшысы ат миниңиз. Жайдак миниңиз. Иншалла эч кандай медицинасы жогору жакшы болот. Кудай кааласа, Алла таалам шифа берсин. Анда мындай улуу заара деп коебуз. Кичи заара деп коебуз. Пешап жөн эле сийдик чыкканын айтат. Эми по большому мындайча айтканда улуу заарага барды эле. Улуу заарага барганда кургаткандан кийин сөзсүз жууш керек. Сөзсүз аны жууп коюш керек. Куранда аят түшкөн. Мадинада Куба мечитинин тегерегиндеги эркектер өтө тазалыкты жакшы көрүшөт экен. Фихи риджан юхиббуна аятатахару валлаху юхиббул муттахирин деген аят түшкөн. Куба мечитинде ушундай эркектер бар, өтө таза болгонду жакшы көрүшөт. Алла таза болгон адамды жакшы көрөт депчи. Анан сага пайгамбарыбыз келип сурады. Силер тууралуу ушундай Алла таала аят түшүрүп атат, өзүм эмне кыласыңар силер? Десе, биз ажатканага баргандан кийин кесек менен кургаткандан кийин аркасынан суу менен жуйбуз дейт. Ошон үчүн да. Бул эң тазалыгы. Биринчиси кесек, анан суу. Кээде кесек болбой калса, же болбосо туалетный бумага болбой калса, суунун өзү менен деле жуса болот.
Ошондой болуп калсачы вдруг. Анан кийин үчүнчүсү кээ бир учурда кургатканга бар, суу жок. Кесек менен кургатып, же туалетти болбой жакшынакай кургатып, мейлиби? Аны ошо менен деле истинжага өтүп кетет. А эгерде зара кыл, улуу зара кылган болсо, анда обязательно жууп коюш керек. Куда түшүп сөйкө салгандан кийин жигит менен кыз сүйлөшсө, жигит кызга белек берсе болобу? Жок, никеден кийин болот. Никеге чейин сөйкө, куда, калыңды бычып, тойлорду, числолорун дайындап, болобу эмес. Бизде шарият боюнча бири-бирине адал качан ак нике болуп, кыз тараптан макулдук берилди, бала тараптан кабыл алынды. Жакшы, ошо машаалла имам никесин кыйгандан кийин эми белек береби, башкасын береби, бере берсин. Ага чейин болбойт. Намазда Фатиха менен Зам сүрөнүн ортосунда маркум чубак ажы мен бисмилланы айтам дегенин бир лекциясынан уккандай болдум эле. Бисмилланы айтуунун кандай зарылчылыгы бар? Фатиха сүрө менен Зам сүрөсүнүн ортосунда бисмилла айтат деген жери дагы бар. Бирок маркум чубак дамыла айтканын мен билбеймин. Бирок биздеги фатва бисмилла айтпаганда. Бисмилланы башында айтабыз, Фатихадан алдын. Валаддаллинге келгенде ичибизден амин дейбиз дагы, бисмилланы айтпай эле Зам сүрөнү баштайбыз. Бизде ушундай да. А бирок мына видеосун мен укпапмын. Эгерде ошо видеосун бар болуп калган болсо деле, бизде ошондой Ханафи мазхабта кабыл бар. Мүмкүн ошону айткандыр деп ойлойм. Бирок биринчи ушул видеону аныкташ керек, ушундай барбы же жокпу. Бирок сизге мен айтарым, бисмилланы айтпай эле окуңуз. Мүмкүн? Фатва ошодо. Эгер уктап калып, намаз убагы өтүп кетип, макру маалы болуп калса, дароо туруп окуу керекпи? Эстегенден кийин же макру убагын чыгуусун күтүү керекпи? Жок, сразу окуш керек фарызды. Даже мисалы асырда уктап калсаңыз, күндүн жарымы баткан, жарымы бата элек. Ошол убакта жаназа окуса дагы болбойт, фарыз казасын окуса да болбойт, нафил сүннөттөр тим более болбойт. Бирок ошол күндүн асырын окуса болот да. Күтпөй окусун деген. Жарым күн баткан, жарым күн бата элек. Ошондо да. Акылбы? Ал эми эгерде карап туруңуз, эгерде намаз окуй элексиз, багымдатты, чак түш болуп калды, азыр окубайсыз эми. Макру убактан буну окубайсыз. Өткөндөн кийин окуйсуз. Же болбосо күн чыгып атат, ошол учурда окубайсыз. Асыр батып атканда ошону окуйсуз, башкалары окуганга болбойт. Түшүнүп болдубу? Багымдан намаз асырысын окубайбыз. Эгерде күн чыгып аткан болсо, макру убакытты өткөрөбүз. Макру убакыт кандай? Күн чыккандан кийин 12 минута. Канча минута? 12 минута. Жарым уктап атабы, дейби? Этияттуулук кылып 15 минут алып кое бериңиз. Күн чыккандан кийин 15 минуттан кийин окуй бериңиз. Саат боюнча убакытты күйүп атат да. Бирок күн чыгышына анча бар. Кели көрүнбөйт, адыр бар. Күн чыгышы. Адыр бар да, мисалы. Тоонун түбүнө да окуй берсек, болсо ондо деле окуй берсек болбойт. Болбой калат. Сиздер немени караңыздар? Муфтияттын жосо насаат медиасы бар го, ошол саатты карап иш кылгыла. Күн бүркө болуп окуй бербейгин ана саат, ондо деле багымдат деп. Андай кылган шамалды сайда. Багымдат эрте күйүп атат. Мисалы күн чыккан менен батканбы? Мисалы шамалды сай насаат медиада же муфтияттын сайтына кирсеңиздер, азыр телефондор деле бар го. Ошол жерде жазып койгонда күн качан чыгат. Болду. Ошо чыкканга чейин 1 минута калса да окуп кайсаңыз болот. Бирок чыккан убакытта минутасына келдиби, все окубайсыз. Акылбы? Күн бүркө болсун, күн чыга элек болсун, жарым сааттан 1 сааттан кийин чыксын, бизге кызыктырбайт. Уже сааты келди, уже окубайбыз. Окуш керек болот. Куптан намазынын убактысын караңыздар. Ошо убакыт киргенден баштап окуйсуздар. Эң жакшысы алгачкы убакытта. 12ге чейин окусаңыз боло берет, мубах. Наоборот, кичине кечиктирип окусаңыз мустахаб болот.
12'den kийин өткөндөн кийин макрүүгө өтүп кетет. Каяка өтүп кетет? Макрүүгө өтүп кетет. Бирок боло берет. Боло берет дагы. Мисалы таң атканда канчада таң атасыздар? 4-тө таң атабы? Канча деп турат? Жок. Убакыттын киргенин айтып атам. Мынакей, саат 4:20 деп кое берели, мисалы. 4:20га чейин эмени куптанды окуй элек болсоңуз окуп калыңыз, окуй бересиз. Бирөө мисалы уктап калды, чарчап калды, же ооруп калды, же сапарда караса эле саат 4 куптанды окуй элек, окуй бересиз. Аткарыла берет. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Кандай жакшысызбы? Жакшы, алхамдулилlah. Мен Европада фура машина менен жүк ташып иштейм. Кээде спирт ичимдиктер жүктөлүп калат. Ошону ташысам машина менен күнөө болобу, жокпу? Рахмат. Күнөө болуп калат. 10 нерседе арак жасаган, саткан, сатып алган, алып барган, ташыган, сыккан, ичирген, ичкен, ушулардын баардыгынан алат деген да. Ошонун баардыгын ошон үчүн иншалла эмне ташыганга кирип калат. Аракет кылыңыз иншалла. Эме кылгангачы башка мындай жыгач-бугач, краска ташып, печенье, сеченье башка жагын өтүп алыңыз. Азыр эми анча-мунча ушундай билбей калган болсоңуз истигфар кылып коесуз. Машинаны өзү алып чыгат. Сага боло берет. Апсаң, акча алсаң боло берет. Тиги көзү көтөрүп чыкканда өзү. Бизде мынандай бул жерде угуп алыңыздар. Бирөө Кудай сактасын, сизди таксиге жалдады. Сиз билсеңиз, ушу адам өлтүргөнгө кетип атат. Аны албайсыз. Бирок билбейсиз, ал кетип атат. Сизге эч кандай күнөө эмес. Сиз акыңызды аласыз. Бирөө мисалы чочко сатып туруп акча тапты, арак сатып акча тапты. Сиз да айтты, ана жерге кочкор атага таштап кой деп, сизге акча берди, ошонун акчасын берди. А сизге ал адал, анын кылган иши жам арам. Тияка, ошон үчүн тияктан эме болуп калса, албетте өзү мас болсо, анда албай эле койгонуңуз жакшы. Кишинин өзү мас болсо, албай эле койгон жакшы. Акча сизге береби, дагы күмө. Assalamu alaikum ustaz. Көп сөгүнгөндөр эмне кылса болот? Көп сөгүнбөш керек? Эмне кылат эле? Ар бир сөгүнгөн сайын күнөө жазылат. Ар бир сөгүнгөн сайын жүрөк караят. Ар бир сөгүнгөн сайын угуп туруңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Акбарул кабаир." Чоң күнөөлөрдүн дагы эң чоңун айтайынбы? Ким ата-энесин сөксө? Сахабалар таң калды. Ата-энесин сөккөн дагы адам болобу деди. Пайгамбарыбыз айтты: Ким бирөөнүн ата-энесин сөксө, жыйынтыгында ал бунун ата-энесин сөкөт. Өзүнүн ата-энесине сөгүш алып берди, ушул өзүнүн ата-энесин сөккөндөй болду дейт да. Мына. Бул чоң күнөө эмес, чоң күнөөлөрдүн чоңу. Айтыңыз. Бул чоң күнөөлөрдүн чоң күнөөсү. Ошон үчүн бирөөнүн ата-энесин сөкпөйлү. Бирөөнүн ата-энесин сөкпөйлү. Ал биздин ата-энесин. Куранда Алла Таала мындай деген: "Силер бут парастардын бутун сөкпөгүлө" деген. Бут парастардын несин сөкпөгүлө? Бутун сөкпөгүлө. Себеп алар жыйынтыгында силердин Кудайыңарды сөкөт деген. Сен ал Кудай деп ишенип атат да. Ошону сөксөң, ал сенин Кудайыңды, Алла Таалаңды сөкөт дейт. Ошо сен себепчи болуп каласың, өзүңдү ушу Алла Таалаңга сөгүш алып бергенге. Ошон үчүн бирөөнүн энесин сөкпөйлү. Атасын дагы сөкпөңүз. Зикир көп кылса, мына аты жаман адат калып кетет. Ла илаха иллаллахны көп айтып жүрсө, бул жаман адат калат. Чөп беде престен үшүр бергенде, оргондогу, чапкандагы, престегендеги чыгымды, жер арендасын кемитип, андан калганын беребизби, ондон береди. Угуп алыңыз. Биринчи, биздин мазхаб боюнча жерден эмне түшүп чыкса, Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтат, үшүр берилет дейт. Үшүр берилет. Эми сиз ушу жерди арендага алгансыз. Мени арендага алдыңыз,
канча миңге алдыңыз? 10 миң сомго алдыңыз эле, же 20 миң сомго алдыңыз эле. Ошол өзүңүздүн чөнтөгүңүздөгү акча алдыңызбы же карызга алдыңызбы? Менин суроом да. Эгерде сиз карызга алган болсоңуз, биринчи ошо пресстен карызды бересиз. Калганынан үшүр бересиз. Артканынан. Эгерде өзүңүздүн акчаңызга эле аренда алдыңыз, ага кирбейт уже. Анда ошол канча махсулат, мындайча айтканда канча түшүм алдыңызбы, 1/10 бересиз. 1/10 каерде бересиз? Кайрак жерден алсаңыз, же суу өзүнчө эле келген, сиз мээнет кылган эмессиз, ошол жерден 1/10. Эгерде сиз сууну сатып алдыңыз, же болбосо мээнет менен алып келип куюп атасыз, каналдан чыгарып моторуңуз менен мээнет кетти, анда 20/1 бересиз. 20/1 бересиз. Ал эми мына эмелер бар го, мына чапкандан, пресстеген тияк бияктан, булардын акысын бересиз сиз. Буларга сиз карызсыз. Пенденин акысы Алланын акысынан мурда турат. Биринчи пендеге кимге карыз болсоңуз ошону бересиз, андан кийин анан Алла Тааланын акысы, үшүр Алланын акысы. Туштолу? Bu neme de var? Genelde prestetten aydakan akçaların verip durup anan giyin üçün veremler. Salgan veremler. Ошону айттым да, мисалы 100 пресс алдыңыз эле. Сиз о пананча чаап бербеди беле? Ошого канча карыз болуп калдыңыз? Мисалы бир 5 прессиңизди сатсаңыз бересиз да, ошону берип коюң. Ошон калганынан да пенденин акысын калган. Бирок эгерде сиз өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн эле бердиңиз да, жалдап, же башка иши менен, анда мынадан бербейсиз. Ушуну өзүн чыгарасыз. Бул эми сиздин ыйманыңызга карайбыз да. Болду кылайлыбы? Канча болсо да? 3,5 болуп кетти го. Мен мындан бүтүрөлү болду кылайлы. Устаз, бирөө армияда бир буюмун жоготуп коюп, бир куралдашынан көрүп, аны бакшыга окуткан экен. Эми ал куралдашы кайтыш болуп кетиптир. Билбестиктен бакшыга окутуп койгону үчүн эми кандай кылыш керек? Алладан кечирим сураш керек. Бакшыга барган өзү болбойт. Окуткан тим бойлуу болбойт. Чоң күнөө кылган. Алла Тааладан кечирим сурасын. Ошо баланын артынан садака кылсын. Шамалдыса шаарда кош келиңиз. Чын жүрөктөн кубанычтабыз билдиребиз да. Кыска убакытта карабай сиздин жүрөктөн чыккан Аллахтын динин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тууралуу жана ыйман тууралуу баяндамаларыңыз терең таасир калтырып, биз үчүн руханий азык болду. Менин сурам иншаалла сизден сураныч иретинде алдыдагы күз айларында дагы конок болуп келип, дагы бир жолу баян кылып берүүңүздү суранабыз. Алла Таалам сизге бекем ден соолук, узак өмүр, талыкпаган ийгилик берсин, жолуңузда дайым сиздин тапты. Алла разы болсун, рахмат. Аракет кылабыз. Биздин графигибиз дагы бар башкалар менен. Ошолордон иши карап туруп, анан Кудай кааласа бош убакыт келебиз иншалла. Өткөндө караколдуктар дагы, Каракөл, Кара эч бизге келбейсиз. Бизди бир нерсеңизге жазып коюңузчу, жылына бир жол деп. Шамал санитар жылына 2 жолу деп атат. Башка жак не болот анан? Аракет кылсак, Кудайым береке берсин, иншалла. Кыргызстанда мурас бөлүштүрүү илимин кантип жандандырса болот? Машалла. Бул мурас илими фарыз туганда. Бирөөнүн акысын албаңыз, өзүңүздүн акыңызды бирөөгө бербеңиз. Ушунун аты мурас. Мурастын канча үлүш аларын Куранда Алла өзү айткан. Намаздын канча рекетин Алла айткан эмес. Намаз окуу эле деп койгон, бүттү. Анын рекеттерин пайгамбарыбыз айткан. Бирок мураска келгенде Алла Таала токтоптур. Буну мен өзүм айтып коеюн деп туруп, атанын канча акысы, эненин канча акысы, аялдын канча акысы, балдардын, кыздардын бардыгын бөлүштүрүп берген. Мурас илимин сөзсүз иншалла мына Кудай сактасын, эми жаман айтпай жакшы жок. Жамандык менен жакшылык ээрчип жүрөт экен. Башыбызга жакшылык күндөр дагы бар, жамандык күндөр дагы бар экен. Бири арабызда бирөө жоголуп өтүп кетсе, сөзсүз ошо баланын, же ошо кишинин атасы барбы, энеси барбы же жокпу? Аялы барбы же жокпу? Бала чакасы барбы же жокпу? Ушуну карап туруп, сиздер суроо бериңиздер. Биз жооп беребиз. Дагы мүлк, ошо таштап кеткен майит, өлүктүн канча байлыгы болсо, ошону пайыздап бөлүп беребиз.
мынанча пайыз атасыныкы, мынанча пайыз апасыныкы, мынанча пайыз аялыныкы, мынанча пайыз уулунуку, мынанча пайыз карындашыныкы, кызыныкы. Билип коюңуз, өлүктүн эгерде балдары болсо, бир туугандары 1 сом албайт. Эң ток өтө турган жерин азыр айтып коеюн. Өлүктүн эгерде бир баласы эле болсо, даже бир туугандары 11 тууган болсо дагы 1 сом ошо өлүктүн малына кол салып алынбайт. Балага берилет. Эгерде балдары жок болуп калса, ушундай өлүп калды бала, балалуу боло элек, же болсо үйлөндү, балалуу боло элек, же болсо үйлөнүп элек бала өтүп кетти, бирок ошонун мүлкү бар эле, анда бир туугандарга эми кезек берилет. Эгерде бала чакасы жок болсо, өлүктүн бала чакасы болсо, бир туугандар салам алейкум туруп тургула. Ошондо. Анан иншалла дагы эми тереңдемелер бар да. Кээде эки аялы болуп калат, кээде болсо аялы өлүп, күйөөсү тирүү болуп, ар кандай болуп калат. Ошолорго бардыгына Кудай калса мурас илими бизде медреселерде окутулат. Адистер бар. Кудай каласа сурооңуздарга кечиктирбестен туруп эле жооп беребиз. Просто сиз жазып коюң, канча баласы бар, канча кызы бар. Үлүшүн жазып берип койгон, биз процентин жазып берип коебуз, анан кийин ошону бөлүштүрүп, жакшынакай кылып. Эми мындай да кээде чоң бир дүкөнү бар, ал бөлүшпөйт. Же болсо бир үй бар, ал бөлүшпөйт. Үйдү кандай бөлөсүң? 6га бөлөсүң. Жок, ошонун акчасын чыгарып туруп, мисалы, бири менен келишип алышат да. Ал оңой жолу. Таксинин өкүмү кандай? Мисалы, шаар ичинде же шаардан шаарга жалгыз аялдар, жалгыз эркекмен кеткенге өкүм кандай болот? Мисалы, заказ кетишет го. Сапар 90 километрге чейин уруксат. Бар. Макулбу? 90 километрден ары сөзсүз махрам болуш керек. Мейли? Ажылыкка, умрага ошон үчүн айтабыз махрам. 90 километрге чейин, ошо бул сапардын немесине чейин аял киши барып нары бери келсе болот. 2 километрге бара албайт. Эми километрди өзүңүз санаңыз ака. Аягы, мен аягын билбейм ака. Не дейт кат купия устад Аллахумма таш. Алла жолуна ташкил кылып коюңуз. Купия кылбай эле ташкил кылабыз биз. Андай биздин жашообуз ушуда. Кудай кааласа тууганда биз өлгөнгө чейин ибадат кылабыз, өлгөнгө чейин ибадатка чакырабыз. Туурабы? Ниет барбы иншалла? Ошо өлгөнгө чейин ибадатка чакыргандын аты даават. Кандай дейсиздер? Өзүбүз эле бейишке кирелиби же чогуу кирелиби? Анда даават кылайлы анда. Биз Алланын кулубуз, ошон үчүн мойнубузда ибадат. Пайгамбарыбыздын үммөтүбүз, ошон үчүн мойнубузда даават. Болду, мен бул кыйын философиясы жок. Каяктан чыккан не бала тияк бияк депчи. 3 күнгө жок анамына десеңиз 4 күнгө чыгып келе берет. 40 күн эми каяктан чыккан деп токтоп тур, канча дейсиз? 50, кеттик 50 күнгө. Просто бул тартип. Ошо бардыгына алхамдулилlah бир тартип болсун деген. Атак Алланын жолуна чыгып мээнет кылбаса сахабалар, биз каяктан мусулман бек? Эгерде ошо сахабалар Орто Азияга гаш кылып келбесе, биз качан мусулман болот элек? Гаш деген кыдыруу деген сөз. Олар үйлөр тиякта турсун, айыл, бир мамлекетке, бул жака Арабстандан ушерге, Таифтан келди. Каяктан келди? Таифтан келди бизге, Орто Азияга. Кутайба ибн Муслим Ош менен Андижандын границасында жатат. Биринчи Орто Азияга исламды алып келген киши. Аты Кутайба, атасынын аты Муслим, рахматулла алейх. Мына. Ошол ушул жака самолету жок эле келди го. Телефону жок эле. Мен ошон үчүн иншалла бардыгыбыз неме кылып турайлы, Акыркысы, мисалы биздеги муфтиятта фатва 120 да? 120. Бирок бүткүл дүйнөнүн 95% 90. Ошон үчүн биз азыр эл аралык, таш көмүрдө эл аралык менен сүйлөшүп атабыз да. Боло береби? Атак иншалла. Азыр мен 5-6 жыл мурда бирөөдөн акча карызга алгам. 5-6 жыл мурда бирөөдөн акча карызга алгам. Азыр ошол адамды таппай жатам. Карызды кандай жол менен берип кайтарсам? Бала чакасын алып барып берип? Эгер бала чакасын да таппай атсаңыз, туугандары бар, туугандарына кайтарып бериңиз. Кыскасы, ошол акчаны эптеп берүү сиздин мойнуңузда. Издеңиз. Азыр ааламдашуу. Интернетке жазыңыз. Издесеңиз, Кудай кааласа табасыз. Кой дуа кылайлы туугандар.
Üçөө kaldı. Ama. Azыр үй bölümü bilgen sorular menen үй bölümü bilgen sürelör menen dem salsam bolобу, tartibi kандай? Ötө bolot da. Fatihаны bilesizби? Fatihadan ötkөн күчтүү dem жок. Fatiha süresi bardıq orularga şifa деген. Fatihаны okuyunuz, Ayat-ı Kürsü'nü okuyunuz, İhlas, Falak, Nas'ı okuyunuz, dem salınız. Allah'ım suro den soğuna baylanıştı. Tize muğundarım oğurup atat, şariat yolunda kantip darılasa bolot. Aytıp koysanız. Emi azı qarap turup, tize muğundar bizde de oğuruydu. Hareket kılış керек emi? Qanday? Dem dagı salabыз, misali men özümden aytsam, akырын şu tize nemege qarap turup, kişine massaj dagı, zaytun may menen dagı sıypap, kişine kıymıldatıp, en жақшысы az jep көп kıymıldaş керек eкен. Az jep көп kıymıldaganda Kuda kalsa жақсы. Анан карылыктан эми киши ооруй турган болсо, ал өзүн учуруп, аны деле туура түшүнүш керек. Я, ушунча бастың шүгүр де. Дейт да эми. Жүрөктөрдү кантип тирилтсек болот. Даватка чыгыңыз, жүрөктөрдү тирилет. Не, серьезно айтам. Такваңыз өсөт. Ошон үчүн иншалла мына жерде мен азыркындай 4 ай, 40 күн, 3 күн ана мына десем дагы туугандар мындай. Даватка чыкканда адам таквасы өсөт. Алхамдулилlah, Алла менен байланышыбыз күчөйөт. Ошон үчүн иншалла мына Шамал Сайныкта туугандар ушундай баарыбыз ай сайын 3 күн берип турайлы. Элдин ынтымагын көрөсүз. Жашоонун берекесин көрөсүз. Алхамдулилlah, Шамал Сайнда жүрө бербей 40 күнгө машалла күчүгө келиңиздер. Бишкекке келиңиздер. Анан кийин алхамдулилlah 4 ай бардыгына биз өзүбүз ибадат кылып, анан машалла дуа кылсак башкача болот. Дават кылып дуа кылсак башкача болот. Не? Палестинага кандай жардам берсек болот? Дуадан башка дагы жолдорун айтсаңыз. Эме кылып көрүш керек. Мана өткөндө, по-моему, Умма журналында Кадыр Малиевдин ошо келинчектери ошо, по-моему, Палестинага акча чогултуп атса керек. Ошол жерге чогултсаңыз деле болот. Былтыр балдар алхамдулилlah бир топ акча чогултуп алып барып келишкен. Дуадан башка деп. Бирок угуп алыңыз, дуадан өткөн жардам бере турган курал жок. Дуа мусулмандын куралы. Просто чын жүрөктөн бергенди билбей атабыз да. Эки көз жашты аябап атабыз да. Болсо дуа дуана кылып салат адамды. Дуа тамаша эмес туганда. Өлүккө дагы эң пайдалуу нерсе дуа. Право ала албай, Куран дуа кылып, право ала албай, право ала албай жүрөм, дуа кылып коюңузчу дейт. Машалла. Окубай алсын деп дуа кылайынбы? Же окуп алсын дейм. Окубай алса кийин кырсакка учурап калсам, ошого мага тийип калбасын. Ошон үчүн иншалла мээнет кылып окуп алыңыз. Болды. Сауын жакшы экен. Ben bir sorum var da. Siz özünüz soralı bileli adam. Birbirine soralı kaderim olur. Менби? Evet, bilimini soralı atadınız bilimini. Мен эмеден болом, мына Ош областынын Караколжа районунан болом. Билимим ошол зоотехникмин. Анан кичине үйрөнүп алып ушинтип тамашалашып отурабыз. Семьям алхамдулилlah бар. Үй бүлөлүмүн, алхамдулилlah, бир жубайым бар. Кудайга шүгүр. 7 балам бар. Зоотехник. Кесибим да. Азыр bir суроо сизге. Сиз муфти болгондо мен bir суроо бердим эле. Сиз жооп бердиңиз эле. Баягы намаз окугандан, Куран окуганда арабча эмес, кыргызча дуа бериңиз дейм. Анын азыркы моментте көп жерлерге барып атам. Өзбекстанга барсаңыз, Тажикстанга көп барам да. Ушул алар окугандан кийин өздөрүнүн тилинде, сапарда кыйналып жүргөндөр, фарз кылгандар өздөрүнүн тилинде берет да. Биз азыр Кыргызстанда көбүнчө арабча эле берип коюшат. Ошол эле коет да. Мен эми барган жерлерде дегеним да, кээ бирлер айтсам, Куран окуп кой деп дуа берип кетип калышат. Ошол сизге суроо да. Жакшы болот. Бирок бир жагынан сүйүнүчтүү кабар.
Биз өсүп атпыз да. Аксакалдын айтуусунда уже арабчага кыргыздар өтүп калса, бул уже өсүп атпыз да. Туурабы? Мына тажик туугандар, өзбек туугандар өздөрүнүн тилинде чыга элек экен пока уровеньге. Мына биз уже кыргыздар уже араб тилге чыгып атат экенбиз. Алла таалам разы болсун. Бирок мындай туугандар. Өзүбүздүн кыргызча дагы дуа кылайлы. Жүрөккө сиңимдүү. Бирок ошол эле кезде билип алыңыз, пайгамбарыбыздын тилинен чыккан сөз бар го, ал арабча. Ал дагы нур, ал дагы береке, дүйнөнүн бардык тилин бириктирсең ам жетпейт да. Мисалы, Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар деп койду. Биз ойлойбуз, кыска эле мындай эле берип койду го мага депчи. Охо, дүйнө ахиреттин бир дагы жакшылыгы калган жок, сизге суралып алган. Бул Курандагы аят пайгамбарыбыз дуа кылганда, бу дүйнөнүн жакшылыгы эмне дегенде, алымдар айтышат мындай. Адал рызкы дейт. Бу дүйнөдө жакшылык бер деп атпайбызбы? Кээ бир алымдар айткан, бу дүйнөнүн жакшылыгы эмне десе, пайдалуу билим дейт. Кээ бирлер айткан, бу дүйнөнүн жакшылыгы эмне десе, ыймандуу урпак дейт. Ушу бардыгын бириктирип, Роббана атина фид дуния хасана кирип кетти да. Я Алла, пайдалуу билим бер, ыймандуу урпак бер, адал рызкы бер, ахиретте жакшылык бер, бейишин бер деген сөз. Дозок отунан куткар депчи. Пайгамбарыбыздын сөзү кыска, нуска дуалары, бирок маанилери өтө терең, кенен. Казактар айтты, сен кыргыздар дейт, Алла Таала менен бар, максат тажы менен бар да, ошондо казактар айтты да бар. Кыргыздар деле Алла Таала сенге бардыгын берди. Азыр кыргыз жигиттер азан айткан арабтар жыйлап атат dedi. Алла Таала. Куранды боюнча Алланын кудурети менен Куранда дүйнө боюнча арабтар албаган силер Алла Таала берди. Кудайым баарыбызга берсин, кем кылбасын. Амин. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Жаратканын баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирсин. Ата-энелерибиздин күнөөлөрүн кечирсин. Жалпы момун мусулмандардын, тирүүлөрдөн өткөндөрдүн, эркектердин, аялдардын күнөөлөрүн кечирсин. Жаратканын туура жолдон адаштырбасын. İmandan hiç kaçan acıratmasın, rayımına bölesin, peygamberin şefaatine bölesin. Allah'ın baarzına keng rızkı versin, adaldan rızkı versin, berekeli, izzatlı rızkı versin. Hiç kimge korzar kılmasın, caman söz, caman gözden saktasın, kurcaladan saktasın. Allah'ım dünya ahirettin camanlıkların bağrından saktasın. Caratkanın bağrızda iki dünyada baktılığı kılsın, ibadat göy, amanat göy kılsın. Allah'ım bağrızın cüröklerimizde, kabırlarımızda, Kur'an, hadisin nurları menen nurlasın. Tuğra joldan adaştırбасын, imandan hiç kaçan acıratбасын, özünden uzak kılбасын. Baarzda Allah'ım razı kılsın. Baarzdan Allah Taalam razı olsun. Tuğandar Allah Subhanahu wa Taala iki dünyabızda Allah Taalam abad kılsın. Elimizi, jurtubuzdu, mamleketibizdi tinçlikta koysun. Bir rahmetika ya.